каждый могу 90 түкіріктің жана 90 эч нерсе чечпей азыр отурушпайбы. Бирок ошол жерде чыйпылыктап бир эле адым барып кичине мындай үн катып атат, мындай. Анан аны жаман көрүшөт кайра. Калганы жөн эптеп. Ошон үчүн мынакей. Dört tostaysın orada. Malika. Dört tostaysın orada. O zamanlarda Fatih sisteminde bağlaşıyorsun. Sülopres. Üçtö baştalmak, dörttö deysizби? Üçtö baştalmak da негизи. Жаңы эле айттыңыз го, üçtö baştalмакты. Üçtö baştayız деп айтып атканы мен уктурам, өткөн жума. Төрткө келгиле деген да, эртерээк эле келе бергиле деген да. Эртерээк мындай кечип келе. Комиссия деген İşte bir özgürlük. Мына достор, адвокаты жок бейгүнөө жаткан адамдар, ушулар тууралуу бүгүн неме болмок бул жерде. Кирип поделиться кылып туруңуздар. Эфирден алыстабай. Bilinmez, üçkö da. Abitten niye geçeceğim de. Düzeltiriz biz Karkay. Ya az oturma. Çayırda kola. Пока все не соберутся, все где-то максимум 300. Бакалавра 204. Можете не снимать, мы это тоже. Вот, если вы говорите, что я... Девушка, Она фамилия, она хорошо. Салима Шишерина? Это ваша? Нет, мне лично передали. Это у нас... Ай, доченька, ты хочешь взрослых людей переспорить? Нет, я просто... А, это мой золотой. Все тогда, нет. Салима Шишерина? У нас внуки с тобой наравне, доченька. Они здесь... Достор, билесиздер, өзүңүздөр, адвокаты жок бейгүнөө жаткан адамдар канча. Абакта бүт баары тең, мынакей. Ошо карапайым элдер адвокаты жок, ушуна кыйналып, аябай омбудсменге зар болуп, ушинтип жатышат абактачы. Бизде чиновниктерди билесиздер. Биянан камап, тягынан чыгып, кыскасы, акчасы бардын баары эле чыгат да, анан абакта акчасы жок эле баягы карапайым элдер калат да. Кел, сүйлөп койчу Марис. О, сиздин айткан кандай маселеңиз менен келдиңиз? Сиздин айткан сөздөрүңүзгө кошулам. Маселе ошол. Адвокаты жок камалышат. Балдар. Канча деген көп аябай дегенде. Анан кийин эле болду. Нар жак бер жакка угузбай алып барып эле киргизип камап жок кылып атышат. Кандай деген кырсындай балдардычы. Ошолорго бөлөкчөрөөк мыйзам чыгарып, бөлөкчөрөөк кылып, мисалы үчүн ошол жигиттерди Кыргызстандын керегине тие турган маселе менен иш алып барышса болмок да. Мисалы үчүн границалар жыртык, биздики ачык турат, чынбы? Ошол жакка деле алып барып мындай ошол жактан жазаларын өткөрдүк. Жок, мисалы башка чиновниктер чоңдор түшсө чыгып кетет. Сразу карусель. Эки айда алар эс алып эле түрмөгө барып эс алып эле жатат. Карапайым эл калып калат абакта. Карапайым эл түрмөнүн ичинде жалаң. Мындайча айтканда 95% карапайым эл түрмөнүн ичинде. 5% чиновниктер. Акчасы барлар, байлар. Омбудсменге зар. Мына мен дагы башынан өтүп көрүп келдим. Омбудсмен мисалы үчүн бир айда... Сен канча жаттың?
15 күн. 15 күн. Адвокаты жоқ қамашқан мына меніңше. Жалаң ушунун асабынан ушул адвокаттын эмесине келдик, Ооба. Мен эле ишим эмес, дагы аркадагы канча ушул кыргыз органдарынын, Кыргызстандын органдарынын бандиттердин колуна түшө турган дагы толтура эмелер бар, балдар бар. Карапайым элдин балдарына кайрылып кетмекмин да. Адвокатсыз, милициясы, тергөөчүсү жөнүнө ушул дүйнөнүн үстүндө жүргөн буларды бир да маселесине жооп бербешине чакырам. Бардык кыргыз жарандарын кыз бала дөбөй бүттүгүнө. Азыр булар кызды да аябай калды, баланы да аябай калышты. Алпар эле камашат, ошонун болгонун акчасын тартып алышат, үйүн сактырып ишет, талаа калганы менен иши жок. Анан соттун ишине аралаша албайбыз деп коет да. Рахмат. Рахмат. Мына көрдүңүздөр айтып кеткенде, бизде билесиздер, адвокат эки тарапта тең ойнойт адвокат. Тигил жагында отурсат, бул жагында отурсат. Бул адвокаттарга ишениш өтө кыйын. Азыр жалаң ушул адвокаттардын эмеси болуп атат да. Редко таза адвокаттар редко мына башында мага адвокат, гос адвокат чакырып берген. Бирок чакырып бергенде мен ал адвокатты көргөн жокмун. Адвокат келгичекти камерага тартышкан. Ошол камераны да азыр жок, булар таппай атышат. Ошо жанагы мойнуңа алдып, уртокмукка алып баргандай кылышкан. Ошону да таппай атышат да азырчы булар. Азыр деген андан кийин бир адвокат алган, адвокат боюнча сөз болуп кетти, айтып берип койгон. Адвокат деген ошол жерге барып эле баардыгы бири-бири менен таанышкан. Орган жана милиция кызматкерлери менен, тергөөчүсү менен бүт таанышкан. Барганда бойдок болсо сени күйөө ала кылам, кыз киши болуп калса сени келин кылам деп эле ошол жерде эле бири менен бири кучакташып эле ушинтип жүрүшөт. Тиги биякта камалган бала менен алардын башы урубайт экен. 5 баласы барбы, 4 баласы барбы өлүп кетсин. Кел акчаңды эле деп турушат да буларчы. Бүттүгүнө эле айтып кетем, тиреген аспандарын таштабайсың магачы. Тиреген аспандарын. Кел, мына жака кирчи. Азыр мына туугандар бул жерде чогулуп атабыз. Собрание эмне 1 сааттайын дегенде 4-тө. Азыр мындай болуп атат да, 1 сааттан кийин ровно 1 сааттан кийин башталат бул жерде. Жалаң ошол абактагы мыйзамсыз жаткан жана абакта көп эле киши аябай кыйналып жатат абакта, ишенесиңерби? Калганын бүт мынакей бакш карапайым элдерден башкасын бүт карусель чаанан кирип биянан чыгып жалаң эле ошол карапайым элдердин мынакей адвокаты жок. Мына мен жада калса уялчак мынакей мени областка сотко берди. Азыр областка, районго эмес. Только миллион мага берсин дейт да, миллион. Мен деп атам да, мен адвокатым жок, мен дагы адвокатым жок. Азыр буларга кошулуп ушул элдерге 4кө чейин 4тө эфирге чыганда айтып. 4тө туугандар 4тө азыр могу жерден өтө чоң жаңжал болот. 4тө чоң жаңжал чыгат да, мерден конкретный. Майылпечек кел бир сүйлөп коңуз. Аракчы алып келди деп айтат. Жок, аракчы алып келсе ошол экспертке апарсын, ошол Советский Донецкийге. Сиз айткоңузчу, адвокаттар тууралуу айткоңузчу, кандай маселе менен келдиңиз? Биз бул бияка биздин экскизи улуттук демилге өлкө Кыргызстанда 60ка жакын коомдук менен төрагалары болуп атпайбы? Ошол себептен биз азыр коллегиально мындай айтканда чогуу бирдикте адвокаттардын мындай айтканда иш жүргүзүү маселеси боюнча жанагы комиссияга бир материалда келип атат да, бирок бир материалдын артында миңдеген материалдар бар да. Адвокаттардын компетенциясы ошол компетенция туура келбеген үчүн жети область боюнча мисалы үчүн бардык соттордо, процесстерде эме болуп атат да, мындай айтканда мүчөлүктөр кетип атат. Мисалы үчүн бул маселеде айда айын чакырган бизди. Бул жерде мындай болот да. Негизгиси Минюстан адвокат берилет да, биркачы. Любой пострадавший вы же, потерпевший вы же, ответчик пишет, обвиняемый вы, барлығына адвокат берилет да, Минюстан бекер эгерде чалып заявление жазып эме кылсачы, ошол адвокаты процессте катышпай качып кетет.
ушундай марипача адвокаттын кыскасы жоопкерчилиги жок. Кетип калып, типа акча төлөбөйсүң деген эмеде. Бирок деген типа деп сиздин айтканыңыз боюнча эмес, мамлекет өзү адвокатурага каражат бөлүп берип атат. Демек, мындай айтканда, ошол акчаны ошо адвокат акташ керек да. Мамлекет бөлүп берген акчаны акташ керек да. А биякта болсо хищение болуп атат. Адвокаттар мыйзамдуу түрдө эмени мамлекетти тонуп атышат. Кеңи Сулайман байке, сиз дагы ушул адвокаттар жөнүндө көп азап чектиңиздер, туурабы? Аябай азап чектиңиздер, мен билип жүрөм. Ошонун бир чоң жайын айтып бериңизчи, шашпай. Да, урматтуу кыргызстандыктар жана бийлик төбөлдөрү, бүгүнкү күнү адам укугу эрегисиз бузулуп тебилгендигине байланыштуу ушу парламентте отурган депутаттарга да жетип атат. Мына кечеки Адахан Кимсанбаевич Мадубаровдун чогулткан тегерек столунда дагы көптөгөн криптушалар айтып. Бөлүшкүлө достор, бардык WhatsApp группаларга. Криптушада Мээр Жасыл коомунун төрайымы Ыргалай Бекмуратова Асатовна Мурат Сулайман деп мен жөнүндө айтты да, бүгүнкү күндө чындыгында ушу адвокаттардын мындайча айтканда кордугуна кабылып, кээ бир адвокаттардын мен ичинде ачкан аферисттик кыймыл аракетинин айынан бүгүнкү күнү Кызылдай өзүнүн жеке менчик кол тийбес Конституциянын курамында мыйзамда корголгон үй, жеке менчик үйүмдү алдырып, ошондо мен 12 жылдан бери корголуп жүрөм. Эми бүгүнкү күнү айта кетсек, адвокаттардын баары тең бүт частный болуп алган. Мындай эмеде адвокаттан сурап көрдүк, гос адвокаттан сурап көрдүк, гос адвокаттардын баары тең азыр кыймылдабай калыптыр. Эмнеге? Себеби аларга акча берсең иштемиш болот экен, бирок утулат экен. Утулган эмнеге? Булар утулуп турса жумуш пайда болуп турат экен да, буларгачы жанакы мисалы үчүн бир 10 этаж үй салып койгон, бүтүп салсаң кайра дагы бир заказкер даржыр үйүн салгыча строителдер ачка калат же. Бизнес кылып алышты. Туура. Булар атайын бирине бири мындай жумуш калтырып кетет экен да. Мисалы үчүн мен жолдош болсам, сен мен адвокат кылып алсам, сен менин делом менен таанышасың, иши менен таанышасың. Мындай экен, тигиндей экен, буну утабыз же утпайбыз, бул жерде укугуң корголуп тур, же бул жерде бузулуп тур деген эмелер бар да. Ошол жерде ишти алып таанышкандай сага айтат. О, может укугуң бузулган турбайбы? Болду, мен муну соттон коргоп берем, утабыз дейт да. Анан соттон коргоп кирет, а соттон утуп калгандан кийин ал сени тааныбай калат, сен мени тааныбай каласың да, сен менин адвокатымсың да. А мен көчөдө кыйкырып өкүрүп, кечеки ак үйдүн астында, парламенттин астында энелерден кыйкырып жүргөн, ыйлап жүргөн мындай эмесине абалда түшүп каласың да. Сени адвокат карабайт, алган акчасына да жооп бербейт. Көрдүңүзбү? Не то что госадвокат, даже частный адвокаттарды алып, наймайт этип, ошолорго канча сураса ошонун баарын берип, тамагын алып берип, жол киресин төлөп берип, тияка бияка алып барып, ошону тим эле өйдөрөөк ылдыйраак сүйлөп албай, тим эле коркуп сүйлөп койку, мен тиги соттон тиги соттун жыйынтыгы чыкча бир эметип кетпесин, мындай таарынып, же болбосо сотто утуп калбайын деп, тим эле 200 төлөнүп атып, же болбосо 500 төлөнүп атып керек болсо, ошол адвокатты эмне десе ошондой кылып атып, эң акырында утулуп калып атабыз да. Мына Кыргызстанда көйгөй жараткан только адвокаттар болуп атат. Кыргызстанда экономиканы тебеленген адвокаттар. Адвокаттар соттор менен сговорго кирип алган, банктар менен сговорго кирип алган. Аферист, мошенник, чиновник, тергөөчү, прокурор, соттор менен ошолорго сговорго кирип алган. Мына мен лично Бардыгы бир миңдикте, ооба. Арасында бардыр тазалары, бирок мен лично өзүм жеке иштерим боюнча бир таза адвокат көргөн жокмун. Ошого байланыштуу биз эмеге бул жерге кайрылдык эле. Азыр мунун адвокатуранын төрайымына киребиз, Кудайым буйрса. Анан бул жерде кандай чечилет көрөбүз. Негизи Кыргызстанда бүт көйгөйдүн баарын жараткан, элдин баарын тоңояк жарды, жалчы кылган ушул адвокаттар да. Туура. Мен азыр биздин коомдо азыр 300ге жакын адам бар, бүт адвокаттардын баары кордолгондор да. Акыркы үйүн алдырган, ден соолуктарынан ажыраган, арасында өлүп калгандар укугун коргой албайт. Мына ошон үчүн азыр бияка адвокатуранын төрайымына келдик. Өзүбүз дагы аппарат президентке кайрылганбыз, ошол боюнча бүгүн саат 4-тө азыр жыйын болот. Кудай буйрса, жыйында ошо адвокат
адвокаттардын эмесин ушу биз менен дагы күбө болушат биякта элдер. Ушундай маселени көтөрсүңөр дейт. Адвокаттар жок, туура экен же туура эмес экен десе, мен азыр өзүм чисто факты доказательствону алып келдим да. Фальсификация болгон гражданский делолордо фальсификация кылып атат судьялар. Ошонун ичинде отуруп алган адвокаттарды көрсөтөм, прокурорду көрсөтөм. Мына менде ушундай доказательстволор. Мына достор, биз эл карапайым эл, өзүбүз сот, өзүбүз прокурор, өзүбүз адвокат болуп калдык. Ужечи мондай асап немелердин өзүбүз юрист, бардыгы уже болуп бүттүк да, бардыгы болуп бүттүк ужечи. Каяка баратабыз я, өкмөт башчылары ушуларды бир тартипке келтирбей эмнени карап атат? Өкмөттөн адвокаттарга акча бөлүнөт деп мына айтып кетти. Бүт адвокаттардын баары тең эки фронтто иштейт. Мына мен бул эфирдин башында айтып кеттим го. Эки фронтто иштейт. Мамлекеттер эмне үчүн акча алып берип атат? Биздин бейгүрө жаткан мына карапайым адамдар СИЗОдо мынакей. Кайсы жерге барба мына камалып абактарда ушул адвокаттардын эки фронтко ойноп асабынан мына келип чыгат. Мен билем, Урмат Сыдыков деген бир адвокатым бар, мына Сыймык Жафикеевке да адвокат болуп берген. Мага да адвокат болуп берген. Бирок бир сом менден алган эмес, бир таза адвокаттын бирөөсүн көргөм, ошону калган бир жакшы бир адвокат көрө элекмин. Азыр төрттө биз ушундай талапты бул жерге да коебуз, өздөрүнүн да маселесин угуп, өкмөт үйүнө да барып, ак үйүнө, көк үйүнө, каждый могул 90 түкүрүктүн жана 90 эч нерсе чечпей азыр отурушпайбы? Мынакей ошол жерде чыйпылыктап бир эле мадым барып кичине мындай үн катып атат, мындай. Анан аны жаман көрүшөт кайра. Калганы жөн эптеп. Ошон үчүн мынакей ошондой мисалы бизге дагы азыр могу бир суроо 90 могу эмелер уюм бириктик, баарыбыз бириктик. Жалаң мындай карапайым азап чеккен адамдардан ушул жалаң карапайым эмелер. Ушу бир суроо Адахан деп калдыңыз да, ушу Адахан бар го, Адахан Кимсанбаевич. Ошондой болуп берки депутаттардын деле башы иштейт. Ошол мыйзамды кичине анчалык билбесе да кичине билет да, бирок антип айтпайт. Антип айтса эле аларды да камайт. Аркасынан бирдек издейт, ушинтип камап жок кылып атпай. Ошон үчүн эл деп элдин маселесин көтөрүп, эл үчүн сүйлөгөн кишини азыр бул жашоодо эч ким жактырбай атат да. Карапайым элден бөлөк. Анан кийин бул жерде дагы ушундай маселени көтөрсөңөр деп кое эле үйүңөрдө отура бербей чыккыла, эртең бир күнү башыңарга түшүп калбасын силердин дагы. Айтыңыз. Кече мисалы суранган могу япошкалар тууралуу көтөрчү маселени депчи менден. Япошкалар азыр бизге негизи орустардын машинасы кереги жок. 1 саат айдайсың, 2 саат алдында жатасың да. Анан мен негизи ошол жака келаткам, ошол япошкадан бизге уруксат алып жанагы 90 түкүрүккө кайрылайын деп. Анан бул жерден баягы срочный болуп, адвокат немелери баягы саат 3кө деп чакырган. Мына саат азыр 3кө келсек, ар жак бер жагы менен чогулуп, мынакей 4тө баштайлы деп атышат, 4тө. Буюрса, эфирден алыстабайтыңыздар, же жаңыдан кайра эфир болот, түз эфир. Кайрадан ушул эфирден жолугабыз, түз эфир болот саат 4тө. Бул жерден мондай көстөрүнө, мондай сайт көрсөтпөсөк, сайт мондай көрсөтпөсөк, булар мындай жанагы бакш күнөөлүү жок адамдар мисалы абакка мыйзам жөн эле кирип кетип атат, адвокаты жок. Ушулардын колуна наручник салынган күнү уже адвокат ошол жерде тикестен тик туруп мындай жанына туруш керек болчу. Ошо туугандар, азыр ушуну бөлүшүп тургула, пока саат 4тө кайра улантабыз. Бөлүшүп койгула, урматтуу достор.